Assalamu alaikum. Mekendештер. Мына ушул Atego сатылат. Mercedes-Benz Atego 712 Абал аябай жакшы. Срочно шашылыш түрдө сатканга алып келинет. Бул Бишкектеги Рио Муна базарында турат. Бирок экрандагы номерлерге чалып көрсөңүздөр, бул Бишкек шаарында болот машина. Чаласыздар, байланышасыздар. Эси менен байланышып көрүңүздөр. Сонун экен. Мына ушул машина экен. Азыр Байкеден сурап коелучу. Байка буну канча болду алганыңызга? Жакында эле келди, а? Срочно сатылабы? Баасы канча? 13,5 миң. Колго тийишичи? 13,5 болсо жакшы болмок, а? Так, мен эмеден техпаспорт боюнча маалыматтарды окуп берейин. 712 экен, белый дейт, будка, 4-3 объем, жүксүз салмагы 3 тонна 800 дейт. Чыгарылган жылы 2000 жылкы Mercedes-Benz Atego. Эми калгандарыны сиздер эсине чалып машинаны келип көрүп, анан кийин өзүңүздөр айдап да көрөсүздөр. Байка бул айдап жүргөнүңүзгө азыр эле болду дедиңиз, а? Алмашы жолу барбы? Бар. Эмнеге алмашасыз? Жеңил машина. Жеңил машинага алмашасыз, акча кошуп берсе. Же баасы турегесте алмаштырып бересизби? Жасай турган жерлер нелер бар бунун? Жасай турган жери жок, баардыгы жасалып бүткөн. Освещениялары, дөңгөлөк баары даярбы? Иштегенге? Баары даяр. Бирок состояние сонун экен, чынында сонун экен состояние. Мен иштерине бир сире көрсөтөйүн, анан машинаны бир сире айлантырып туруп көрсөтөбүз. Мына 2000 жылкы воздушный тормоз мынакей. Так. Оба. Мына чабалдарын караңыздар. Сонун экен, таптаза. Жасай турган жери жок, а? Жок. Так, мына бирге салып көрөлүчү, бисмилла деп. Так. Тормозда турабы? Учуп калайын дейт го, а? Тормойт экен, а? Мына. Мына. Тормозда. Сонун, салондору жакшы экен. Пробеги болсо 353 миң. Родной бе, ака? Пробеги. Родной. Так, родной. Айланып көрсөтө берели, жүрүңүздөр. Буяктары механический көтөргүчтөрү. Мына жерде бүт баягындай эмелер бар экен, кнопкалары. Так, дөңгөлөктөрүн көрөлүчү, дөңгөлөктөр. Жаңыбы? Жаңы экен, дөңгөлөктөр. Жакшы. Wi-Fi жебей? Wi-Fi жебейт. 13,5 миңге болот дейт. 2 чоң аккумулятор турат экен, мынакей. 2 чоң аккумулятор. Рамалары дагы жакшы. Дөңгөлөктөр арткылары дагы жаңы экен, көрдүңүздөрбү? Дөңгөлөктөрү жаңы. Бул жагында болсо баягы ключ набор сала турган ящиги өзүнүн атында экен, хозяиндин өзүнүн атында. Арты ачылабы эке? Байлап койдуңузбу? Ачыңчы анда. Мына будка туугандар, көрдүңүздөрбү? О, өйдөсүндө освещение тие турган жери бар экен, жарык түшө турган. Астында 2 тешиги, мындай байлаганга дагы толтура мындай эмелери бар экен. 3 катар. 2 катар кылып туруп мал жүктөсө өлүп калат экен да өзү дагы. Абал ушул туугандар, жүрүп туруштарын угуп атасыздар. Аркасы бодрый. Бул рессорбу же подушкабы? Рессорбу? Рессор дейт мына. Рессор болуп турат. Дөңгөлөктөрү баары комплект жаңы экен, туугандар. Мына. Басыны $13,5 миң. $13,5 миң берет экен. Жеңил машина болсо алмашканга вариантты карап көрөбүз дейт. Бар дейт варианты. Тартыштары жакшыбы? Машинаны өчүрүп коерим. Так, тартыштары жакшы дейт. Будка, термобудка. Мынакей. Буну неге сатып атасыз? Мындай машина менен иштегенде вообще андай айдап көрүлөт мындай машина. Сатыш керек. Абдан иштетиш керек, а? Эсине бериш керек. Түшүнгөндөр болсо, баасын жакшы туруп атат. Чалыңыздар эсине, дагы өзүңүздөр да содулашып көрүңүздөр. Документ боюнча өзүңүз атыңызда машина, а? Штраф эчтекеси жок. Машина какта болот? Бишкекте болот. Бишкекте эле? Бишкекте эле. Кайсы райондон көрүшөт? Ушу автомобиль таштап кетем. Таштап кетесиз, а? Бирок көрөм дегендерге келип көрсөтүп кетесизби? Келип көрсөтөм. Болду. Машина базарда эле болот экен. Келип, машина базардан айдап, мына ал жаман жолдордон, мына жерлерден айдап тартыштарын бүт текшерип өзүңүздөр жаккан болсо мына машинаны алып жакшы
бир тиричилигиңиздерге иштетиңиздер. Сизге да содаңызга берекесин берсин, алган адамга дагы буйрсун. Жакшы сатып алыңыз, алган адам дагы буйрса ою дагыдай машина болуп берсин. Саламатта туруңуздар.